Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы 5-класстар үчүн Жалал Абад областына караштуу Каракөл шаарындагы Токтогул атындагы номер 1-мектеп гимназиясынын мугалими Тагаева Фаризат Аралбековна. Бүгүнкү сабактын темасы кыргыздар байыркы эл. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты билим берүүчүлүк жагы. Кыргыздар байыркы эл темасын окуп үйрөнүү менен бирге кыргыз элинин байыркы эл катар басып өткөн тарыхый жолунун өзгөчөлүктөрүн билүү аркылуу тарыхый цивилизациялык, хронологиялык жана картографиялык, социалдык жарандык компетенттүүлүктөрү калыптанат. Тарбия берүүчүлүк жагы кыргыздар байыркы эл темасын билүү менен бирге кыргыздар узак тарыхый жолунда татаал окуяларды башынан өткөрүп, өзүнүн элин, жерин коргоп, мамлекеттүүлүгүн сактап келгендигин баалашат. Өнүктүрүүчүлүк жагы кыргыздардын байыркы эл катары байыркы жана улуу тарыхына сыймыктануу сезимдери калыптанат. Тарыхый социалдык маалыматтарды сынчыл анализдөөгө жөндөмдүүлүктөрүн өркүндөтүшөт. Сабагыбыздагы окуучулардын милдеттери: биринчиден, кыргыздар жөнүндөгү байыркы маалыматтарды билишет. Экинчиден, кыргыздардын байыркы ата журту жөнүндө илимий маалыматтарды кабыл алышат. Байыркы кыргыз урууларынын пайда болушун үйрөнүшөт. Кыргыз уруулары менен башка уруулардын этногенетикалык байланышын талдашат. Бешинчиден, 1-5 кылымдардагы кыргыздар тууралуу илимий маалыматтарды билишет. Сабагыбыздын жапылышы: окуу китеби, карталар, сүрөттөр, интернет маалымат булактары. Сабактын формасы: аралыктан окутуу. Сабактын тиби: жаңы теманы окуп үйрөнүү сабагы. Сабакта колдонуучу негизги түшүнүктөр: кыргыз, гянгун, юэтши, этнос, сыма, тян. Эмесе тема боюнча биринчи маселеге киришебиз. Кыргыздар тууралуу тарыхый маалыматтар. Көрүнүктүү окумуштуу тарыхчы Бартольд баса белгилегендей, кыргыздар Борбордук Азиядагы жашап жаткан элдердин эң байыркысы. Тарыхта кыргыздардан мурда аты аталган бир дагы эл жок. Мен ушул Василий Владимирович Бартольд жөнүндө кененирээк маалымат бергим келип турат. 1869-1930 жылдары жашаган бул окумуштуу. Чыгыш тарыхын, анын ичинде Борбордук Азиядагы элдердин, алардын ичинде түрк элдеринин орто кылымдагы тарыхын изилдеген көрүнүктүү илимпоз. Анын «Кыргыздар тарыхый очерк» деген монографиясы кыргыздардын байыркы замандан соңку жаңы доорго чейинки тарыхынын кыскача мүнөздөмөсү болуп саналат. Мындан тышкары, кыргыздар жөнүндөгү эң алгачкы маалыматты бизге калтырып кеткен тарыхый булак бул Цыматянга таандык. Цыматян Кытай тарыхынын атасы, биздин заманга чейинки 2-кылымдын аягында, 1-кылымдын башында жашаган. Дээрлик бүткүл өлкөнү кыдырып чыгып, көптөгөн жазуу булактарын чогулткан. Ал булактардын негизинде Цыматян Кытайдын эң байыркы замандан берки тарыхын жазган. Анын эмгеги тарыхый жазмалар деп аталат. Кытай тарыхчысы Цыматян өзүнүн тарыхый жазмалар деген эмгегинде хундардын падышасы Мөде Шануй биздин заманга чейинки 201-жылы түндүк батышка жортуулга чыгып, көз карандысыз жашап жаткан бир катар эликтерди, анын ичинде кыргыздарды басып алгандыгы баяндалган. Цыматяндын эмгегинде кыргыздар Гиегун деген аталыш менен эскерилет. Ал эми кыргыз деген аталыш Борбордук Азиядагы көчмөндөрдүн арасында кеңири тараган. Азыркы мезгилде түрк тилинде сүйлөгөн элдердин ысымдарынын эң байыркысы болуп эсептелет. Казак, өзбек, түркмөн, уйгур, татар, башкыр сыяктуу элдердин аталыштары кыргыз этнониминен кийинчерээк пайда болгон. Кыргыз деген сөз кандай маани билдирет? Бул жөнүндө бизде тарых илимдеринде көз караштар көп түрдүү. Ошол көп түрдүү көз караштардын негизинде төмөнкүдөй тыянактар чыгарылган. Кыргыз деген аталыш көбүнчө элдик санжырада чечмеленет. Кыргыздар жөнүндө кырылгыз, кырк уус хандын тукуму, кыркырда жашаган, кырк уруудан куралган эл деген сыяктуу уламыштар бар. Окумуштуулардын көбү кыргыз деген аталыш кайраттуу, күчтүү, эр жүрөк, күжүрмөн адам деген түшүнүктү туюнтат деп айтышат. Эми тема боюнча экинчи маселебизге киришели. Кыргыздардын байыркы ата журту. Биздин байыркы ата бабаларыбыз кай жерлерде жашагандыгын билүү үчүн биз тарыхый маалымат булактарына таянабыз.
Мында бизге Сайфеддин Аксыкендинин жазган китеби жардам берет. Сайфеддин Аксыкенди 15-кылымдын аягы, 16-кылымдын башында жашап өткөн кыргыздардын улуу тарыхчысы. Ал өзүнүн эмгектеринде ошол мезгилде илимпоздор кеңири колдонгон фарсы тилинде жазган. Анын бизге жеткен эмгеги тарыхтардын жыйнагы, Маджму ат-Таварих деп аталат. Ал өзүнүн эмгегинде Борбордук Азиядагы түрк жана ага тектеш уруулар, алардын ичинде кыргыз урууларынын келип чыгышы тууралуу маанилүү маалыматтарды баяндаган. Хундардын падышасы моде каратып алган учурда кыргыздардын ата журту Чыгыш Түркистандын аймагында жайгашкан. Кыргыз эйлиги Чыгыш Тянь-Шандын түндүк тарабынан орун алган. Аксыкендинин жазгандары боюнча кыргыздар адегенде түндүк Алтайды Кангылы уруулары менен коңшулаш мекендеген. Кийинчерээк Батыш Монголиянын, картадан көрүп турасыңар урматтуу окуучулар, Кыргыз Нур көлүнүн аймагындагы Каркыранын жана Хархира тоолорунун ортосундагы жерлерди ээлеп, ал эми 5-кылымдын аягында кыргыздар Енисейдеги Миң Суу жергесине журт которгон. Байыркы кыргыз урууларынын пайда болушу. Байыркы кыргыз урууларынын пайда болушу боюнча биз дагы деле Аксыкендинин эмгегине таянсак болот. Байыркы кыргыз урууларынын пайда болушу Саян Алтайдын тоолуу аймактарын мекендеген уруулар менен тыгыз байланыштуу. Ал уруулар Кангуй жана Юэджи уруулары. Кыргыздардын түпкү аталары, түпкү теги мына ушул уруулардан бөлүнүп чыккан деп айтылат. Ал эми Кангуй жана Юэджилер байыртадан эле Усундар, Хундар менен коңшу жашашкан. Кыргыз этносунун негиз көзөгүн Саян Алтайдын тоолуу аймактарын мекендеген уруулар жана аларга тектеш этностор түзөт. Ошондуктан бул жаңыдан түзүлгөн уруулар кыргыз деп атала баштаган. Байыркы мезгилде Саян Алтайда, Тянь-Шанда жана Түндүк Кавказда жашаган урууларга Кангуй мамлекети этникалык жактан тектеш болгондуктан учурунда алардын өнүгүшүнө кыйла таасирин тийгизген. Байыркы Юэджилер мына картадан көрүп отурасыңар урматтуу окуучулар. Картага силер өзүңөргө керектүү маалыматтарды, берилген маалыматтарды белгилеп отургула. Мына ошол Юэджилер кыргыздар деп аталып, Усундар, Сактар жана Хундар менен карым катышта болгон. Мына Сактар, Усундар, Хундар менен өтө жакын коңшу жашаган көчмөн уруулар. Биздин замандын 2-3 кылымдарында Юэджилердин Усундардын Сактарды жеңиши жана Хундардын кыргыздарды басып алышы уруу бирикмелердин ортосундагы үстөмдүк үчүн болгон күрөштөр ошол доордогу саясий кырдаалды чагылдырат. Кийинки маселебиз кыргыз урууларынын башка уруулар менен этногенетикалык байланышы. Кыргыз уруулары башка этностордун курамына кирип, алардын калыптанышына салым кошкон. Кыргыздар Борбордук Азияны мекендеген уруулардын тукумдарынан экендиги кийинки жаңы тарыхый маалымат булактарында тастыкталат. Демек, кыргыздардын түпкү бабалары Саян Алтайдын, Тянь-Шань жана Түндүк Кавказдын тоолуу аймактарын байырлаган көчмөн уруулар. Алар Кангылар, Усундар, Юэджилер, Сактар, Хундар болгон. Алар Борбордук Азиянын зор аймагында тынымсыз конуш которуп көчүп жүрүшкөн. Көчмөндөр тоолуу аймактарды ээлеп, аларга танапташ жашаган талаа эркиндиктерин да көзөмөлдөгөн. Аксыкендинин пикири боюнча, кыргыздар жана кыргыздар менен катар чыгыштын бөлөк көчмөн уруулары да батышка жер которгондо, байыркы славяндардын этногенезисинин калыптануусуна таасир эткен. Ал эми кайрадан чыгышка оошкондо монгол тектүү уруулардын ата бабаларына аралашып, жаңы этностордун калыптануусуна катышкан. Кыргыздардын алгачкы көз карандысыз мамлекети. Тарыхый маалыматтардын негизинде цивилизациялык өнүгүүнүн негизги көрсөткүчү болгон кыргыз мамлекеттүүлүгү биздин заманга чейинки 3-кылымда белгилүү деңгээлде дээрлик такталган. Ушуга байланыштуу 2003 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун чечими менен
Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы эл аралык мааниде белгиленген. Хундар биздин заманга чейинки 56-жылы саясий бытырандылыкка учураган. Борбордук башкаруусу начарлап, Хун империясы экиге бөлүнүп алсыраган мезгилде кыргыздар көз карандысыз эркин мамлекеттүүлүккө жетишкен. Алар ээлеген аймак Чыгыш Тянь-Шандын түндүк жагында Борохоро тоо кыркалары менен Зосуэтин эли Сун чөлүнүн ортосунда жайгашкан. Ушул жылдан тартып жазуу булактарында эң алгачкы рет кытайлык байыркы тарыхчы Бангу чакан кыргыз мамлекетин го падышалык термини менен белгилеген. Байыркы кыргыздардын бул чакан өлкөсү кыргыздардын мамлекеттүүлүгүнүн жаңы башаты болуп саналат. Кыргыздар 1-5 кылымдарда. Биздин замандын 1-5 кылымдарында кыргыздар Тянь-Шандын чыгыш тарабын мекендегендигин айтып өттүк. Ошондой эле кыргыздар тууралуу Кытай булактарында Төөлөс уруулары бирикмесинин коңшусу катары эскерип, Кара шаардын түндүгүндө Актоонун жанында жайгашкан эл катары сыпаттайт деп белгилеп өттүк. Мына ушул 5-кылымда кыргыздарды түндүк Кытайдан ооп келген жуан-жуандар басып алышкан. Урматтуу окуучулар, биз берилген тема боюнча толук маалымат алдык. Эмесе өз билимибизди бышыктоого өтөлү. Бышыктоодо биз даяр суроолорду жообу менен таанышып, эсибизге тутуп калабыз. Кыргыз аталышы биринчи жолу ким тарабынан эскерилген? Жооп: Кытай тарыхчысы Цыма Цян тарабынан эскерилген. Экинчи суроо: кыргыздардын алгачкы ата журту кайсы жерде жайгашкан? Жооп: Чыгыш Түркстандын аймагында. Үчүнчү: кыргыз аталышы кандайча чечмеленет? Жооп: кайраттуу, күчтүү, эр жүрөк, күжүрмөн адам. Төртүнчү: сактарды, усундарды, хундарды жана дабандыктарды кыргыздардын ата бабалары деп эсептөөгө болобу? Албетте болот. Биз мурунку өтүлгөн сабакта Аристовдун пикирине таянып, бул уруулар менен кыргыздар генеалогиялык жактан байланыштуу деп айтканбыз. Урматтуу окуучулар, сабакты бышыктоодо карта менен иштегиле. Анда кыргыздардын байыркы ата журту жайгашкан жерлерин картадан көрсөтүп, белгилеп алгыла. Бышыктоодогу экинчи жумушубуз. Биз биринчи жумушубузда суроолорду жообу менен таанышып, өз билимибизди бышыктасак, бул экинчи иш аракетибизде окуу куралында берилген текстке суроо түзүү аркылуу өз билимибизди бышыктайбыз. Мында биз ошол теманын мазмунуна жеткиликтүү түшүнүү максатында айрым биз үчүн татаал болгон маселелерди жакшы түшүнүп алууга жетишебиз деген ойдомун. Мен мисал менен көрсөтүп берейин, калганын өзүңөр улантып кетесиңер. Мисалы, окуу куралынын 203 бетиндеги 1-абзацты кыргыздардын байыркы ата журту деген текстти чогуу окуп чыгабыз. Баарыбыз окуп чыктык. Демек, берилген жумушту аткарууга киришебиз. Мына ошол жерде берилген мазмунга бул суроолор дал келеби байкап тургула. Биринчи: моде каратып алган учурда кыргыздардын ата журту кайсы аймакта болгон? Кыргыз элиги Чыгыш Тянь-Шандын кайсы тарабынан орун алган? Кыргыздар Түндүк Алтайды кайсыл уруулар менен коңшулашып мекендеген? Кыргыздар кийинчерээк Монголиянын кайсы кырка тоолорунун ортосундагы жерлерди ээлеген? 5-кылымдын аягында кыргыздар кайсы жерге журт которгон? Бул тарыхый маалыматтар кайсы тарыхчынын жазган маалыматтарына негизделет? Мына көрдүңөрбү балдар? Бул суроолорду түзүп алуу силер мазмунду жакшы түшүнүүгө жетектеп алып барат. Демек, бул суроолорду түзүүдө силер алгач жооп силерге белгилүү болду. Ошол жооп силердин эсиңерде калды деп ойлойм. Мындан кийин китепте берилген мазмундан силер үчүн кайта-кайта окусаңар дагы татаал болуп турган бөлүктү тандап аласыңар дагы, ошол абзацты же подтексттин үстүндө суроо коюп чыгасыңар. Улам суроо койгон сайын ошол мазмундун жеткиликтүүлүгү артат. Эмесе аралыктан байланышууда мен силерден ушул ишти улантып аткарууңарды күтөмүн. Урматтуу окуучулар, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Биз бүгүнкү сабакта байыркы кыргыздардын байыркы эл экендигин белгиледик жана кыргыз деген терминдин маанисин түшүнүп алдык.
ушул кыргыздар байыркы эл темасын окуп үйрөнүү менен бирге кыргыздардын тарыхый орду, кыргыздардын байыркы ата журту, байыркы кыргыз урууларынын пайда болушу, алардын башка уруулар менен этногенетикалык байланышы, кыргыздардын алгачкы көз карандысыз мамлекети жана 1-5 кылымдардагы кыргыздар жөнүндөгү тарыхый маалыматтарга ээ болдук. Менин сабагымдын жеткиликтүүлүгү артты. Өз сабагыбыздын максатына жеттик. Урматтуу окуучулар, силер мени жакшы түшүндүңөр деген ойдомун. Эмесе үй тапшырмасы 201-205 беттерди карайбыз. Кыргыздар байыркы эл деген теманы окуп чыгабыз. Экинчи карта менен иштейбиз. Кыргыздардын байыркы ата журту жайгашкан жерлерин картадан көрсөтөбүз. Урматтуу окуучулар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта болгула. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты.